Туугандар, бул видео только таксисттер үчүн жана авто сүйүүчүлөр үчүн. Ким видеону аягына чейин көргөн болсо, жакшы түшүнөт. Ошон үчүн калтырбай аягына чейин көрүңүздөр. Охо, бул мотоциклдерди караңыздар. Жайында биздин кыргыздар дагы Москвада көп айдап калды ушул. Жакшы, бул дегенде мындай жакшы жака ийгиликтерге жетишкени болуп эсептелет. Ассалому алейкум, урматтуу катталуучулар, Нуркейджи YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Кутман укшак күнүңүздөр менен, туугандар. Мен сиздерге дагы бир автосервис, замена масла, ходовой части, мотор, коробка жасаган биздин бир туугандар боюнча маалыматты берип коеюн. Бүгүн 16-10-2022 жыл, буюрса Москва убакыты боюнча эрте менен саат 10 болду. Кутман таң жалпыңыздарга. Туугандар, бул жерде дагы эл катары эле бардык автозапчастарды заказ менен моментально жеткирип койдуруп беребиз дейт. Андан сырткары замена масла, андан сырткары дагы кандай кошумча жумуштарды кылат, мен сиздерге бул чыгарылышта жакшылап көргөзүп бергенге аракет кылайын. Замена масла ушундай бачоктогу майлар, масляный воздушный фильтр менен канча болот дедиңиз байке? 2800. Салонун фильтрини кошкондо 3000 экен. Туугандар, биздин автосервистин эле баасы. Адрес боюнча экранда көрүп турасыздар. Телефон номер боюнча дагы көрүп турасыздар. Келип эле телефон номерге кайрылсаңыздар, өздөрү эшиктен алып кирип, шлагбаумдан ушул сервиске чейин алып келет. Кайра анан кандай чыгат сиздерге бул жолду көрсөтүп коет. Дальше ишти ала бересиздер, туугандар. Көрүп турасыздар. Бул жерде учурда бир подъемник турат, экинчисин да нар жака коюп берет экен. Андан сырткары бул жерде ушул кардарлар үчүн мындай жакшынакай олтура турган жери бар экен. Мындай телевизор менен келип, кофе да коюлабы буюрса? Кофе дагы обязательно коюлат, биздин өзгөчө таксист бир туугандар үчүн, авто сүйүүчүлөр үчүн. Көрүп атасыздар, бар жогу экен. Бул май Газпром дедиңиз, 5-ке 40 10-га 40. 5-ке 40 бар, 10-га 40 бар. 5-40, 10-40. Экөө тең бар, Жакшы, көрүп атасыздар. Байеке өзүнөн бир комментарий алайлычы. Байеке! Эй, Байеке! Эмне качасыз, беркен? Коробка, инжектор, мотордан башкасын баарын кылат, иши кылат. Көрдүңүздөр. Байке өзү азыр кууп болсо да тартабыз. Жакшы, туугандар. Келе бересиздер. Буюрса компьютерный диагностика бар. Кыскасын айтканда, автоунааны тейлөөчү бардык жактарын мындай карап берет экен. Шиномонтаж жок окшойт, Жоқ, бұйырса болады. Буюрса болот шиномонтаждагы, туугандар. Көрүп атасыздар. Камерасын бир көргөзүп коеюн сиздерге. Так.
Муну темир болот экен же бул дагы Audidей темир болот а? Катализатор ордундабы? Катализатор ордунда экен Camry'ден. Жакшы. Байкем азыр акырын тартабыз азыр мына жакта турат азыр. Шик эткизип тартып алабыз. Качат. Макул. Ушундай туугандар, буюрса, иштөө мөөнөтү кандай? Иштөө мөөнөтү. İşte menütü erten menен как положено 8'den başlanat. Kechki 11'ge чейин. Эртең менен 8'ден кечки 11'ге чейин келе бересиздер туугандар. Сиздер бул адрес боюнча келгенде подвалга алып келет. Ошо жерге түшүп эле телефон номерге чаласыздар. Бул жактар өздөрү чыгып автосервиске алып келет. Анан кызматты кылдырып алып, дальше кете бересиздер. Анан мото сүйүүчүлөр барбы? Комментарийге жазып коюңуздар, эгер мото сүйүүчүлөр болсо, кийинки чыгарылыштарда буюрса, бул подвалда ушундай не мото деп турат? MR Moto компания дейт. Кыскасын айтканда, мотоцикл саткан магазиндер көп экен. Кийинки чыгарылыштарда силерге көргөзүп бергенге аракет кылабыз. Мына ушундай. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн. Кирип атканда мындай стрелкалар бар. Сервис Акылбек деп ушундай стрелкалар бар. Буну подвалга ушул жака келгичеңиздер ушундай стрелка менен монтип чийип көргөзүп койгон. Жакшы, туугандар. Келе бересиздер. Буюрса, эртең менен 8'ден кечки 11'ге чейин. Бул жак кышында аябай сонун болот, туугандар. Себеби биз азыр ичинде бир футболка, бир спортивка менен жүрөбүз. Кышка өтө сонун жер экен. Ичи жылуу, подвал болгондо дагы. Отопление билесиздер подвалдарда кандай болот. Ушундай.